Ömürübüzde jok degende bir jolu özüң jok, bирок башкалардын арасында болгондой сезилген учур болот. Кээ бир адамдар бул сезимди дайыма башынан өткөрүшөт. Бул түбөлүктүү чындык. Интеллект жана өнүгүү бузулган адамдар, мисалы аутизм жана даун синдрому барлар жашоону башкача кабыл алышат жана көп учурда коом тарабынан четке кагылышат. Башкалар аларды көрүп алар башкача деп ойлошу мүмкүн, бирок алар деле ошол эле адамдар, бирок көбү алардай мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес. Бул бизде туш райт деп аталган дем алыш иш-чарага жетилет. Бул жерде акыл эси бузулган адамдар коопсуз колдоо көрсөтүлгөн мейкиндикте болушат. Кристианде филантропиден Коннектикутка жөнөттүк. Бул иш-чара жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн ал жерде биз Диджелли менен тааныштык. Мотор, менин атым Диджелли Авентаходо. Мен апамды жакшы көрөм. Ал менин эң жакын досум. Диджелли төрөлгөндө мен аны коомчулук кабыл алышын кааладым. Азыр болсо менин кубанычым коюнма батпай турат. Анткени мындай жамааттар кабыл алганы үчүн. Кимдир бирөө убактысын коротуп аракет кылса, бул ар бир адамды өзгөчө сезимге бөлөйт. Мен сизди жакшы көрөм, мен дагы сени жакшы көрөм. Бул иш-чара 3 күнгө созулат жана ар кандай кызыктуу иштер бар. Жандуу музыка, оюн, зоок, бирок эң башкысы туш круиз. Бирок бул круизге өтпөй жатып баштапкы учурга кайталы. 2000-жылы Коннектикутта жергиликтүү тургун Майк тарабынан негизделген. Туш райт алгач жөнөкөй велосипед тебүүдөн башталган. Бир нече интеллектуалдык бузулуусу бар балдар үчүн уюштурулган. Бул кичинекей боорукер аракет алардын өзүн өзү баалоосуна чоң таасир берген. Жылдан жылга Майктын жана туш райттын колдоосу өсүп, бул алардын өзүн эркин сезген, урматталган жери болуп калды. Бул жерде ар бир адам бирдей. Башкалар үчүн күндү өзгөчө кылуу сезими бул абдан күчтүү тажрыйба. Туш райт иш-чарасы дүйнө жүзү боюнча шыктануу жаратып жатат. Бирок көп адамдар мындай дем алыш күндөрүнө катыша албайт. Ошондуктан биз дүйнөдөн келген конокторду демөөрчүлүк менен чакырдык. Европадан, Филиппинден. Алардын бири DJ Hell. Ал түштүк Хамстагы Ливондан келген. Менин атым Джейк Hell. Мен бул жерди жакшы көрөм. Бул менин сүйүктүү кыялларымдын бири болду. Мен азыр Джейк менен тааныштым. Джейк абдан боорукер жана мыкты дос. Анын эң чоң кыялы суперкар айдоо. Биз азыр анын кыялын ишке ашырмакчыбыз. Мен Макларен менен Джейкке кошулам. Чогуу саякаттайбыз. Бул абдан көңүлдүү болот. Азыр алардын убактысы келди. Туш круизге барышат. Полиция дагы көчөлөрдү жаап жатат. Эл жакшы нерсе кылууга умтулат. Бул жерде ар бир адам жүрөгүндө өзгөчө жылуулук бар. Мен тынчсызданып жатам. Сени менен бирге отурганыма. Бул менин жашоомдогу эң сонун тажрыйба. Үй бүлөм мени менен сыймыктанат деп ишенем. Ооба, үй бүлөң албетте сени менен сыймыктанат. Круизден кийин алар кызыл килем төшөлгөн башкы чатырга кайтышат. Алардын жүзүндөгү кубаныч, алар канчалык кам көрүүгө татыктуу экенин көрсөтүп турат. Үй бүлө сезими бардыгын бириктирген нерсе. Бул дем алыш күндөрү аларга үмүт берет. Адамдар кылып жаткан мамилесинен кийин алар өздөрүн ажыралып тургандай сезишпейт. Бул алардын жүрөгүнө кубаныч тартуулайт. Рахмат видеону көргөнүңөр үчүн. Бул иш-чара балдардын жашоосун өзгөртө алат. Кийинки жолугушууга чейин.